10 миллион ушундай жаныбарга 3000 Кыргызстанда ветеринар бар экен, туурабы? Жетишеби? Жетиштүү эмес. Жетиштүү эмес. Эмес. Алда канча жетиштүү эмес. Бул жетиңиз жетиштүү эмес. Анан сиз эмнеге менчикке каршымын, мен өзүңөр жасай албайсыңар, менчикке аутсорсингке башка бул качан токтотосуңар ушундайыңарды? Жетишпегениңизди прекрасно билип турасыз. Каржы жетишпегенин жакшы билип турасыз. Анан эмне үчүн монополия кылып карма отура бергиңер келет, ушинтип эле. Бул каяктагы бул Союздун түшүнүгү менен дагы деле отура бересиңиз. Союз мезгилинде огромный акчалар бөлүнчү. Ветеринарлар жетиштүү. Союз таркагандан кийин эч ким окубай койду ветеринарияга. Эң жашы азыр 45-50 жашта экен ветеринарлар. Азыр эч ким окубай коюшкан. Туурабы? Туура. Анан ушуну кантип анан кийин дагы деле өзүңөр монополия кылып карма отура бергиңер келет. Шу мен качан бир мындай менчикти өнүктүрүүгө мен колдойм, ошол жак менен гана чыгып кетебиз деген ойду качан айтасыңар силер? Алтынбек Турдубаевич, мен только лабораторияга деп атпаймынбы, жалпы жеке менчик ветеринарды мен колдоп, наоборот, ошолорду колдоо көрсөтөлү деген сөздү айтып атам. Бүт барын цифраны, бүт барын көрүп туруп эле кайра эле ушу өзүңөргө кучактагы ушу мамлекеттик ишканалар ушинте бергениңерди качан менчиктин жардамы менен чыгышыбыз керек. Биз ошолорго туура эле багытты көрсөтүшүбүз керек. Алар өздөрү дарылап, өздөрү чыгып кетиш керек деген багытка келишибиз керек да акыры. Бүт дүйнө ошентип кетип атпайбы?